Пайгамбарыбыздын сөзү бар, эгерде бир адам сенин себебиңен хидаятка келе турган болсо, анда күн чыгыш менен күн батыштагылардын бардыгынан ошол нерсе сага жакшы деген. Ал эмес, ошол Омардын фазилеттеринин бирин айтып берейин мен. Ошол мага күндөрдүн бир күнүндө бир кыз келди, жабынып. Мен ошол Омарды жакшы көрүп калдым дейт. Жабынбайт элем. Анан ушул умрага барып бирде угуп, анда бул ошол жабынган, оронгон кыздар жакшы көрөт деп мен жолука түштүм дейт. Ошонун себебинен улам бир адам хидаятка келип атат. Жолук салынып, анан жолук салынгандан кийин, анан эми Умар менен жолук салынган бардын сүйө бериш кыйын болуш керек. Адамда бир жүрөк бар. Анан мен эми ыраазымын тагдырыма дейт. Мен ошол жолука түшүп калдым. Мен ушуну чечпейм, дайыма жолук менен жүрөм. Омар дагы бактылуу болсун, мен дагы бактылуу болоюн деп ушинтип кайра айтып кетти бир карындашыбыз. Пайгамбарыбыздын сөзү бар, эгерде бир адам сенин себебиңен хидаятка келе турган болсо, анда күн чыгыш менен күн батыштагылардын бардыгынан ошол нерсе сага жакшы деген. Ошондуктан биз жакшы дуа кылабыз, жакшы күмөн кылабыз. Кудай Таалам жеңилчилик берсин, кайрадан эл журтка аралашсын, дааватын жүргүзсүн деп иншалла биз тилек кылабыз. Дайыма ушундай бир жакшы жакка жылуу жакшы. Албетте адамдар өнөдү же болбосо башка бир нерсенин бардыгын дароо таштап кетүү кыйын. Мисалы үчүн ырчы болуп атат, ырчылар шариятта туура эмес деген менен карасаңар барып тематикасы бир патриоттук, ата энени урматтоо, сүйүү жөнүндө, мекенге болгон сүйүү. Ошол сыяктуу темаларга барып олтуруп жакшы жагына кетип аткандыгын биз билебиз. Адам дайым аракетте болуш керек. Кээде биз гыйбат кылгандар аракет жок жүрөбүз, дагы аракетти кылгандар бизден астыңкы бир даражага өтүп кеткендигин кээде баамдабай да калабыз.